Болбойт му? Тихо, тихо. Болбойт мен беріп тұрсам, ошо киргизем. Эмнеге телефон менен киргенге болбойт да? Телефонду эч ким тартпайды. Неге жок, неге мен киргенге болбойт телефон менен? Вакытлуу знактар турат. Бар тиякта коопсуздук боюнча бар сакталат. Ушул жерде кандай белгилер туруш керек эле? Ремонтный работа деген. Ремонтный работа деген туруш керек. Азыр жок, а? Көрдүңүзбү? $5 мына катуу келе жатат. Мына машинадан караңыз. Оп. Көрдүңүздөрбү? Транспорт министрлигинин жоопкерчилиги бар. Расмий түрүндө көрсөткүлө министрлик өзүнүн жумушун жасап атат деп. Сиз дагы менен кылбаңыз. Жок, каралган эмес, эметилген эмес. Бирок биз өз тарабынан эмени айтабыз. Эртең уже болуп коебуз. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, биз азыр Кара-Балта Бишкек жолунун 9-чакырымында турабыз. Бул жолдон ушул оңдоп түзөө иштери башталып, жаңылануу иштери башталгандан бери 98 жол кырсыгы катталып, анын 38 адам өмүрү кыйылган. Мына ушул жолдо бүгүнкү күндө эч кандай коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Бул боюнча биз министрге кирип, маселени коюп, ким жооптуу экендигин талап кылып, ал жактан тиешелүү мекеменин өкүлдөрүн алып келип, азыр көрсөттүк. Мына караңыздар, бул жерде эч бир сызык жок. Же бул жагында жок. Же жол белгилери жок. Мына ушул маселе үчүн бүгүн жооптуу адамдар ошол дагы канча адамдын өмүрү кыйылыш керек дедилер. Ошону биз абдан талап кылабыз. Тиешелүү мекеме башчылары чара көргүлө ушул нерсеге. Телефон менен эле мындай жок. Жүрбөйбү? Болбойт му? Тихо, тихо. Болбойт мен беріп тұрсам, ошо киргизем. Фактын көрсөтсө карабыз. Жок, фактын көрсөтөбүз деп телефонду. Анда Сүйлөшкөндө фактыны көрсөтсө алып көрсөтөбүз. Эмнеге телефон менен киргенге болбойт да? Телефонду эч ким тартпайды. Неге жок, неге мен киргенге болбойт телефон менен? Жумуш боюнча келиптир сизге. Жумуш боюнча бөлүк иш керек. Токтош министр, мен атым Улукбек, фамилиям Карыбек уулу, журналистмин. Бизге бир жагдай жаралып атат, мына Кара-Балта Бишкек жолунан кабарыңыз болсо керек. Ошол жерден 98 киши жаракат алып, жалпы жолдан 38 киши ошол жерден өмүрү өтүптүр да, адам өмүрү кыйылды. Ал үчүн министрликтин жоопкерчилиги статистиканы айтып КБДдан алып. 38 киши ошол Кара-Балта Бишкек жолунан каза болду да. Буга ким жооп берет? Эмне себептен болуп тур? Ушундай статистика барбы? Статистиканы биз сизге алып келбейбиз. Адам өмүрү болуп атат. Ал адам өмүрүн жакта кытыклар ар кандай себептерден турабы? Эмне себебин айталы? Эмне айтыңыз? Себеби ал жакта жарыктандыруу жок. Знактардын туура эмес коюлгандыгы, знактардын коюлбагандыгы, курулуш иштери болуп атат. Убактылуу знактар бар. Убактылуу Баары бар. Жок. Курулуш иштери болуп атканда тартып келдик съемкага. Макул. Биз деле тиякта иштеп жүрөбүз. Тиякта көз карандысыз консультант бар карап жүргөн. Ошол знактарды, убактылуу знактарды ал лично көзүм көрдүм. Ошол адам өмүрүнө ким жооп берет ал? Ким күнөөлүү? Тиякта мен айтып атпайм, ошон үчүн себептерди айткыла. Скоростной режимде сактабайбыз. Сиз баягы айдоочулардын дагы маселени айтпайсыз. Айтып атабыз аны. Айдоочуну сизге айтпайбыз да бирок. Айдоочуларга айтабыз. А сизге жолдогу ошол эрежелер бар сакталып атат. Убактылуу знактар турат. Бар тиякта коопсуздук боюнча бар сакталып атат. Биз тартып келдик аны. Түшүндүм. Эгер баары сакталып атса, анда эмнеге 98 жол ДТП? Мен айтып атпаймынбы? Ошол эрежелерди сактабаган үчүн. Ошон үчүн мага ошол статистиканы бергиле, биз силерге тоже расмий түрдө жооп беребиз. Айдоочулар күнөөлүү ошол. Ошондой болушу мүмкүн деп атам мен. Себептерди мага Транспорт министрлигинин жоопкерчилиги бар. Расмий түрүндө көрсөткүлө министрлик өзүнүн жумушун жасап атат деп атам. Жок, сиз эми консультант министр, сиз мына ушу калдырбайсыз, адамдардын баары менен бирдей сүйлөшүп жатат. Эмоция калдырбаңыз. Жөн Сиз дагы менен кылбаңыз. Жок, эмне жок бул жерде. Жөн гана министрликтин жоопкерчилиги кандай? Адам өмүрүн өлтүрбөш үчүн, дагы кайталабаш үчүн эмне кылышыбыз керек деген маселени келди. Жоопкерчилигибизди билебиз. Ал контракттын ичинде жазылган. Контракттын ичинде жазылган. Констант менен подрядчик. Ошонун баарын аткарыш. Ошон менен жооп. Жол белгилери жок болуп атат азыр временный. Бар. Жок болсо кандай кылабыз? Ким кантип жок болсо бизнес адистер менен чогуу. Урматтуу министр мырза,
жол белгилери жок да, биз ошол маселе менен келип атабыз. Жол белгилери жок. Ошого Вайн Антоновкада билип толтура. Жол белгилери жок болуп атат. Полоса эме жок, коопсуздук маселеси. Кабардар менен сөзбөчү, мындай өтүп атчы азыр. Мектебеш. Сизге мына ишне түшөт. Адистер шафал тургенде, вакытлы багында, наркын бар болуп. Акылбы? Ошо, эми рұқсат берсеңиздер, мында жұмышым бар. Жоқ, сіз істемей. Sorunun var mı çok dediler, gerek olsa soyuzdan biliyorsun. Akıllı? Duyuyor mu? Belki jurnalist ekan. Devam etip demek. Anılak vermiyor. Orun basar ki. Bizge ошол Карабалта жолунан 98 киши ДТП болуп 38 жараныбыз ошол жерден өмүрүн кыйыптыр. 38 жараныбыздын өмүрүн алыптыр. Ошол Кытай компаниясы, темир жол компаниясы ишин баштагандан бери. Эми ошол 38 киши өлдү, дагы канча киши өлүш керек? Быйылкы статистика. Быйылкы статистика жарыктын жоктугуна. Анан эми ага ким жооп берет десек, министр сизге жиберет. Жол коопсуздугу жок болот. Же белги жок, же свет жок, же эч нерсе жок да. Аны азыр комиссионно чыгып келели, көргөзүп берели. Жарык боюнча жарык, ошол белгилер, талаптар, эрежелер жок. ишке карабалта жолун коелук. Көрдүк. Апора 700 апора койдук азыр. 700 апора койду. Былтыр пандемия болду. Мен пандемияны бардык жерге болсаң эле пандемияны толук түшүндүк берем. Жанагы эмелердин, кабелдердин, анан лампаларын чет мамлекеттен алып келебиз деп. Аякта Суппадречик Максат деген компания. Ошол компания иштеп атат азыр. Ассабани бар, ошо пандемиянын айынан ассабани болду. Граница жарык болгондуктан азыр материалдары граница тракталып. Жок, мейли ал факт точно азыр жок. Түшүнбү? Ким аны качан көзөмөлдөп, качан жолго салат? Ал постоянно эле көзөмөлдө биздин көзөмөлүбүздө. Нар жактан келатканда жолдо асфальт бүтөт. Анан мына таштак шагыл жолго түшөт да. Бирок ал жакта эч кандай белги, мындай бир эрежелер, коопсуздук эрежелери сакталган эмес, жасалган эмес. Мына ушунун айынан ар кандай ушундай кырсыктар жолдо болуп атат. Эмечи? Ушул жакта каттайсыздар, эмне деп сөз айтат элеңиз ушу жолдун моундай абалына? Жакшамак кадак ойлой атышат. Мен атым Нурмат Калмызбаев, мен Грипп АБР'де Министр транспорт. АБР'иңиз кайсы? Азиатский банк развитиянын Гриппинде иштейм, Минтранста. Өмүрбек Шикеев, инженер-консультант, бул жолдун эмеси. Инженер-консультант. Энди бул сойдун подрядчика. Жана кытайский компания. Кытай компаниянын өкүлү мен Жакпаев Акыл котормочумун. Анда максат инженер Минтранстан ба? Минтранстан. Эми азыр мына 38 киши ушул жол ушул Кара-Балта Бишкек жолунан каза болгондугун статистика айтып атат да. Андан сырткары жолдогу жол белгилеринин жоктугу биздин Истокко Босток болуп ошол көйгөйдү ачыктап атат. Дагы канча киши өлүшү керек бул проект бүткөнгө чейин. Мына ушул маселени бүгүн министрге кирип, маселени кабыргадан койдук да. Эми жүрүңүздөр, ушул министрликтин өкүлдөрү мына долбоор бул жактан башталып атат, жүрүңүздөр көрөлү. Катуу скоростта келген машина мына жерге аңгыл-дөңгүлдөрдөн бутап, жол жаман. Ремонт болуп атат да бул жерде. Эмнеге жол белгиси бул жакта жанагындай ремонт иштери болуп атат деген белги жок. Анан скоростта 40 менен жүрүш керек деген знак жок.
знак бар деп министр бүгүн бизге аябай убаданы берди. Бирок бул жакта 60 менен жүрөт да. Калктуу комустарда. Мына. Сөз суроо ким жооп берет буга? Кана Кытайда. Мадерет. Жок. Мынакей эме жол коопсуздугун сиз консультантсыз да туурабы? Ушул жерге кандай белгилер туруш керек эле? Ремонтная работа деген. Ремонтная работа деген туруш керек. Азыр жок, а? Көрдүңүзбү? Неге койбой атат? Коймайт. Качан Балким ким коет? Балким коюлгандыгы жок. Алып кеткен мен аны. Биз знактарды Ким жооп берет? Знактарды күндө эле коюп атабыз. Кана Кытай. Знактарды аябай эле коюп атабыз знактарды. Эмне деп жооп бересиз ушуга? Бул жерге знак коюлуш керек болчу. Дорожная работа деген. Бул жерге изначально бүт знактар коюлган. Временный знактар. Постоянный знак коюлбайт. Жок да. Азыр жок, азыр пока что сурайсың неге жок экенин. Эме толуштуруп коюп, керектүү жол знактарын. Эмнеге койгон жок? Вешима Майфанла, Тича Майфанла. Бул тарап боюнча биздин өзүбүздүн жол коопсуздук инженерибиз бар. Ошондон сурайын, неге бул тараптар каралган эмес? Ошону азыр мына бул кетяктагы 8500дөгү переходдо тоже краска времени чейин. И бул жерге чыгып койсун. Кетякта уже Эмнеге буга чейин чийилбей турду? Эми качандан кийин чийесиздер? Канча убакыт? Эми аны мен азыр айтам да, краскасы бар болот. Консуна, onun düşe kanca başında şu var. Onun düşe George neşe building ma. Şulu da neşe building şu anda onayda neşe piyasa вышма тужанza подонжоянда конзона. O mini fayga o sola. Ошо биз тараптан ошо айтып эртең биз полностью знактарды барын коебуз. Так, ушул жерден эми министрликке, транспорт министрлигине. Эгерде бул жактан ушул 98 ДТП болду, ошонун 38 адам бул жерден каза болду. Ошо каза болгон адамдарда ушундай знактар жоктугунан, авария ушундай ситуациядан болгондугунан болсо, ошолорго айып пулду, ошолорго жанагындай кунун каражат менен булардын ошибкасы үчүн төлөп береби? Ким төлөп берет буга? Барсын эми азыр айтып албайт. Кимдин күнөөсү болчу барсын компетентный органдар карайт. В данном случае ГОБУД сот болобу же МВД карайбы. Ошолор менен чечим чыгаргандан кийин анан будем рассматривать. Бул Кытай компаниясы менен министрликтин ортосунда түзүлгөн келишимде атайын ушундай нерселер каралган. Эгерде ушулардын кемчилдиги үчүн ДТП болуп аткан болсо же ушундай критерийлер боло турган болсо, түздөн-түз ушулар жоопкерчиликти мойнуна алганды кепилдеген да. Азыр анда кийинки точкага баралы. Жүрүңүздөр. Могу жерде встречныйга чыгып атат машиналарчы. Ортосунда разделительный полоса временно чийип коюш керек болчу. Азыр жок, встречный бири-бирин сүзсө эмне болот? Тура десеңиз, разделительный полоса туруш керек эле ким мына жерде? Могу машиналар встречкага чыгып атат азыр, иштеп бир эмес. Ошону азыр мына бул кетяктагы 8500дөгү переходдо тоже краска времени чейин. И бул жерге чыгып койсун. Кетякта уже Эмнеге буга чейин чийилбей турду? Эми качандан кийин чийесиздер? Канча убакыт? Эми аны мен азыр айтам да, краскасы бар болот. Ал боюнча жөтөр албайт. Эмне үчүн ушундай белгилерди койгон жок? Эмне үчүн биз келип буларга азыр айтып атабыз койгула деп. Булар долбоорду ишке ашыраарда коюш керек эле, баардык талаптарды аткарабыз деп компанияга акча бөлүнгөн, компания утуп атат тендерден, анан ушинтип биз келип үйрөтүп атабыз буларга. Мына жерге линиясыз, мына жерге белги кой, мына жерде оңдо деп айтып атабыз. Эмне үчүн? Именно иштер болуп аткан жерлерге полностью требованиялар боюнча бүт знактардын баарын коебуз. Кайсы чакырым болуп калат бул жер? 15-9 мына катуу келатат, мына мастан караңыз. Оппа. Көрдүңүздөрбү? Шагылган. Мындай катуу келген бул жактан машиналар мына катуу өтүп атат мына да. Белги жок мисалы. Неге бул ал жерге коюп койдуңуздар? Кайсы жерге туруш керек ошол жерде? Берген бәрі полностью немелер инженер безопасности кайсы жерлерге согласовать етіп коюлган. Бияғына башында мына неровная дорога знак барат.
неровный дорогадан кийин, андан кийин именно неровный дорога. Чаңгылга түшкөндөн кийин 40 менен айдаш керек деген. Знак деген могу эмеде кечейин болот да. Аңга Кандай? Анга чейин. Могу жер билесизби канча менен келет? Могу жер эме неровный дорога деген знак турат. ограничение скорости билесизби ушул жакта канча? 90. 90 менен келип туруп могу жерден шагалга чөптү анан 40-ты көрүш керек да ошондо? Башында бизде ошо турат, неровный дорога знак турат. Биринчи 40 деген туруш керек да. Бул жерден Биринчи 40 деген туруш керек да. Ограничение скорости. Бүгүн биз көрдүк силер менен кемчиликтердин подрядчик менен консультант мойнуна алды. Биз буларга тийиштүү эскертүүлөр берилет. Эскертүү эмес, конкретный жумуштар алып баруу боюнча. Андан кийин ошол эле силер менен көрүп чыккан участок точкаларда эмес, болгон участок боюнча дайым биз өзүбүз карап чыгабыз. Чоң боюнча кайсы тармак? Мен дагы ошол жол транспорт министрлигинин негизинде болмuştum. Рахмат. Макулсуздар, анда буйруса баарыбыздын эле көздөгөнүбүз, кызыкчылыгыбыз элибиздин коопсуздугу, өмүрү, анан биздеги шарттар. Ден соолук болуңуздар, мейлиңиздер.